Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Биздин заманга чейинки 4-чү кылымда байыркы Грекиянын Эфес шаарында Герострат деген адам жашаган экен. Ал ошол шаардагы Артемиданын храмын өрттөп жиберген жана кийин сотто ал тууралуу суроо коюлганда менин ысмым түбөлүккө тарыхта калсын үчүн өрттөгөм деген. Ал имарат болсо дүйнөдөгү 7 кереметтин бири болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жүрүм туруму дагы ошого окшош. Анын сүйлөгөн сөздөрүнө же жасаган иштерине көз чаптырсаң, кандай болсун ыкма менен тарыхта калуу максатында жана мен жөнүндө эл ойлосун, сүйлөсүн дегенсип жасалгандай таасир калтырат. Жамандап сүйлөсө дагы элдин оозунда болоюн, элдин эсинде калайын деген сыяктуу сөздөр менен иштер. Дээрлик ар бир жыйында, ар бир сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев кылмышкер сөзсүз абакта отуруш керек дечү жана өзүнүн жасаган иштери үчүн ал качан болбосун эл алдында, тарых алдында же сотто жооп берүүгө даяр экенин билдирчү. Бирок мына аны тергөөчү суракка чакырып жатса, ал эреже аткаруудан баш тартып жатат. Аны менен кошо башкаларды мазактап, Атамбаев чындап эле такай эл оозунда. Анан мен дайыма айтып атам. Bir ay мурун келген бирлери мага эч ким кереги жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Мен койго окшоп колхоздун башкармасына айтса эле кете берем дедим да. Сооронбай менен парламенттеги чимкириктер бир театр кылып атат. Атамбаевди соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Могу уурлардын, могу чимкириктердин, бети жоктордун сотуна бара турган Атамбаев эмес. Эфес шаарынын соту Геростратты өлүм жазасына кескен жана аны менен кошо анын ысмын эч ким эстебесин жана айтпасын деген токтом чыгарган. Бул өкүм 400 жылдай аткарылып келген, бирок биздин замандын 1-чи кылымында грек тарыхчысы Феопомп ал тууралуу жазып чыккан. Кийин Рим тарыхчысы Валерий Максим дагы ал тууралуу жазып, Геростраттын ысмы чындап эле түбөлүккө тарыхта калды. Бирок азыркы технологиялар заманында тигини же муну эстебегиле, жазбагыла деген чакырыкка эч ким көңүл бурбайт жана коомдук кызыкчылыкка каршы келген аракет жасаган адамдар тууралуу бардык маалымат каражаттары дароо кабарлап чыгат. Аны менен алар жагымсыз аракеттери рекламалап жатканы менен иши жок. Тескерисинче, андай маалыматты көбүрөөк адам окусун дегенге умтулат. Ошондуктан антип жазган журналисттер же маалымат каражаттарындагы Герострат деп атаса болот. Алар үчүн болуп жаткан окуянын мааниси эмес, ал тууралуу алардын жазганын көбүрөөк адам окуганы алдаганча маанилүү. Чындыгында 2-3 эле кабарда болушу мүмкүн, бирок алар менен улам көп адам бөлүшүп жибергенде көп кабар сыяктуу болуп кетет жана бөлүшкөндөр да тарыхта калат. Маселенин өзү болсо дээрлик талкууланбайт. Бүткүл коомубуз ушундай болуп баратат. Мисалга, Айтиев атындагы сүрөт музейинин директору Юристанбек Шыгаев кызматтан кетти. Анын иштери боюнча атайын комиссия түзүлгөн жана алар музейдеги баа жеткис кээ бир сүрөттөр көчүрмөгө алмаштырылып калыптыр деген жыйынтыкка келген. Шыгаев өзү болсо аны эч ким далилдей албайт дейт. Маселе кылмыш жасалбаганында эмес, аны бирөө далилдей албайбы дегенге гана тыкалып калууда. Эч ким өз күнөөсүн сезбеген заманга жеттик. Эч ким жасаган иштери үчүн элден же коомдон кечирим сурабайт жана өз жүрүм турумун оңдоого эч аракет кылбайт. Тест боюнча соттолгондор дагы биз түттөн акпыз, күнөөбүздү далилдеп көргүлө дейт жана алардын ана башы Атамбаев да ошентүүдө. Мамлекетти 6 жыл башкарган адам ушунча сөз болуп жатса, мен чындап эле бир нерсени туура эмес кылганмынбы деп ойлонуп да койбойт. Жана ал тууралуу коом дагы ойлонбойт. Элдин баары мурдагы президент менен азыркы президент тирешүүсү жөнүндө гана сөз кылат. Жана журналисттин баары Атамбаев айтканын баарын миңдеп кайталайт. Герострат Атамбаев үчүн болсо ошол эле керек. Атым чыкпаса же өрттө деген ушуда. Же ошондо саламатта калыңыздар.